Саламатсыңарбы, урматтуу 10 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды даярдап, бүгүнкү сабакты контуп коюп көрүп чыккыла. Түшүнбөгөнүңөр болсо сурагыла. Тапшырмаларды аткарып, өз мугалимдериңерге жибергиле. Демек, биздин бүгүнкү темабыз балдар менин балалыгым. Ал эми грамматикалык темабыз болсо, текст түзүү. Биз мына ушул темага карата туура текст түзүүнү үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда балалык курагыбыз тууралуу ооз-эки туура айтып бере алабыз, аны сабаттуу жаза алабыз. Текстти туура түзүүгө үйрөнөбүз, ошондой эле практикалык көнүгүүлөрдү аткаруу менен кеп маданиятыбызды жана жазма сабаттуулугубузду өстүрөбүз. Балалык. Ар бир адам балалык тууралуу сөз болгондо эсине кичинекей кезиндеги окуялар, элестер, адамдар келет. Балалык дегенде. Силер дагы кандайдыр бир нерселерди эстейсиңер болуш керек. Эми элестетебиз. Бир журналист келип, сага суроо берди. Балалыгыңыз тууралуу айтып бериңизчи, деди. Кокустан суроо берди да. Ошол учурда демек сен кантип жооп бересиң? Ойлоп көргүлө. Бул суроого демек жооп бериш үчүн бүгүнкү сабагыбызды жакшылап контуп коюп көрүп чыгышыбыз керек экен. Текст түзөбүз. Текст түзүү үчүн төмөнгүдөй кеп үлгүлөрүн колдонобуз балдар. Менин балалыгым, бакчадагы досторум, оюнга тойбогон курак, эсиме түшөт, бир туугандарым менен чатакташканда, балмуздак, атамдын көз карашы, 1-класска барганымда жана башкалар. Бул силерге үлгү катары, мисал катары гана берилди. Мындан башка дагы биз толтура кеп үлгүлөрүн колдонсок болот. Балалыкка тиешелүү, балалыкка байланыштуу болгон. Азыр мен силерге бир текст үзүп беремин. Бул текст кимге таандык экендигин, ал адамдын, ал инсандын балалыгы кандай өткөндүгүн байкап көрөбүз. Балалыгымдын таттуу күндөрү ошол чоң энемдин мээрими менен өттү. Бир жолу мезгил жай эле. Мен анда 5 же 6 жаштамын. Чоң энем мени өзү менен кошо жайлоого алып жөнөдү. Чубалжыган көч менен биз жайлоо таманга улам бийиктеп багыт алып баратабыз. Көз алдыбызга келтирдикпи? Демек, 5-6 жаштагы баланын бул эскерүүсү болуп атат. Чоң энеси менен жайлоого карай жөнөгөндүгү жана жайлоодо улам бийиктеп бара жаткандыгы көз алдыңарга келтиргиле. Бул көч шекердеги байыркы салтты улаган эң соңку көчтөрдүн бири болуп калды шекилдүү. Анда ал мезгилдеги колхоздоштуруу деген саясат көчүп конуп күн көрүп келаткан калкты отурукташтырып бүтүп калган. Жай айлары башталып, эл аз болсо да малын, бала чакасын алып, жапырт жакадан жайлоого көчкөн убак. Мына ушундай учурлар мен үчүн айрыкча менин балалык дүйнөм үчүн кайталангыс элестерди калтырды. Эми бул эскерүү кимге таандык экендигин ойлоп көрөбүз. Кимдир бирөөлөрүңөр баамдадыңар болуш керек. Сүрөттү карап, же болбосо бул жердеги шекер деген сөздү карап, демек бул кимдин эскерүүсү? Дүйнөгө белгилүү сөз зергери Чыңгыз, силер көрүп турган мына кичинекей сүрөттөгү Чыңгыз Айтматовдун балалык элестери. Балалыгым деген өзүнүн публицистикалык чыгармасы бар, ошол китептен алынган үзүндү экен. Бул Чыңгыз Айтматовдун апасы балдар, Нагима Хамзаевна. Бул болсо Чыңгыз Айтматовдун өзү ошол кичинекей кезиндеги сүрөтү. Айтматовдун бул элестеринде балдар шекер айылындагы ошол байыркы көчтү улаган, байыркы салтты улаган көчүп конуу кыргыздардын салты акыркылардан болуп калды болуш керек дейт да. Анткени ошол жылдардан баштап, эгерде Чыңгыз Айтматов 28-жылы төрөлгөн болсо, 5-6 жашта 30 жылдардан кийинки убакка туш келип калды. Ошол мезгилдерде колхоздоштуруу саясаты жүрүп, кийинчерээк бул көч токтоду дейт. Ал эми ошол жердеги жайлоодогу көрүнүш дейт, менин балалык дүйнөмө кайталангыс элестерди калтырган дейт.
Бизди, кичинекей балдарды, жайлоо өзүнүн не бир ажайып, не бир керемет дүйнөсүнө баш бактырып, көч башталганда ар кемибизге ар кандай сонун ойлор, сезимдер келе баштачу. Боз үйлөр болсо төөлөргө, аттар менен өгүздөргө артыла жүктөлүп, көтүрөгөн жылкы үйүрлөрү менен, кой короолору менен талаа түздөрдү басып өтүп, анан чокусу асман тиреп, жай кышык аракетпеген ак тоого карай жөнөчүбүз. Көч жүрө бийик ашууларды ашып, акыры салкын жайыттарга жетип, ошол жерде жайлоолоп жай алчубуз. Демек, бул сүрөттөөдө Чыңгыз Айтматовдун жайлоодогу көргөн билгендери жазылган. Ошол жайлоонун көрүнүшү кандай болгон, ал эмнелерди сезди, эмнелерди көрдү, ошол учурдагы адамдардын жашоосун көз алдына келтирип, бул чоңойгондо жазылган чыгармасы да. Карагыла, кичинекей 5-6 жашындагы өзүнүн балалыгындагы окуяларды баарын тизмектеп жаза алды. Биз деле балдар ушул Чыңгыз Айтматовдун даражасында айта албасак дагы өзүбүздүн балалык кезибиз тууралуу сабаттуу, туура, кооз айтып бере алууга жетишибиз керек экен. Тапшырма алгыла балдар. Төмөнкү суроолорго жооп жазуу аркылуу текст курайсыңар. Тексттиңердин аталышы менин балалыгым болот. Бул текстте төмөнкү суроолорго жооп болуш керек. Балалык дегенде эң алгач менин эсиме эмне келет? Менин балалыгым каерде өткөн? Балалыгымда эсте калган окуя. Адамдын балалыгы кандай өткөнү, анын чоңойгондо кандай инсан болушуна таасир этеби? Таасир этсе, кантип таасир этет? Эмне үчүн таасир этет? Ошол сыяктуу суроолорго жооп түп-түз эле жооп жазып койбогула балдар. Ушунда 4 эле сүйлөм эмес, бүтүн текст курайсыңар. Негизи ошол текстиңерде ошол суроолорго жоопторду биз окуй алышыбыз керек. Тапшырманы аткарып, өз мугалимиңерге жөнөткүлө. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта туруңар.